Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде өлкөдөгү шайлоо жана референдум алдындагы кырдаалга мониторинг жүргүзүп турган, ошондой эле аймактык бөлүмдөрдүн координациялоо жана алардын башка мамлекеттик түзүмдөрү менен өз ара аракет кылуусу боюнча ыкчам штаб иштеп жатат. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, УКМКнын өздүк курамы күчөтүлгөн кызмат өтөө вариантына өттү. Шайлоо учурунда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана укук коргоо органдары менен өз ара аракеттери иштелип чыкты. Эң башкысы шайлоо процессин үзгүлтүккө учуратууга багытталган диний экстремисттик жана криминалдык топтордун деструктивдүү түзүлүштөрдүн чагымчыл акцияларын даярдоо белгилерин өз убагында табуу жана алдын алуу боюнча иш-чараларга басым жасалууда. Мамлекеттин стратегиялык маанилүү объектилеринде терроризмге каршы коргонуу чаралары күчөтүлдү. УКМК президентти шайлоо жана референдум учурунда коомдук саясий кырдаалды чыңалтууга жана дестабилдештирүүгө алып келе турган чагымчыл мүнөздөгү маалыматтарды таратпоого чакырат. Чагымчыл материалдарды тараткандар мыйзамдын чегинде жоопко тартылат.